Assalamu alaikum урматтуу достор. Биздин бул жолку сапарыбыз Каракылжа районунда. Сурамжолду сени чогуу жүргүзөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Саламат беже. Кандай шексизби? Содаңыздан берсин. Шайлоого даярбызбы? Ооба, Кудай кааласа. Тандооңуз. Тандоо Садыр Жапаров. Кече 4-октябрда кимди кайсы партияны шайладыңыздар? 4-ал эмне кызыкпы? Кызык да. 4-октябрда биз Сооронбай Жээнбековди шайлайбыз. Уруксат берсеңиздер, биз сурамжылык кылтат элек. Шайлоого даярбызбы аксакал? Ооба. Тандооңузду айтып койсоңуз. Кимдиби? Кимди тандап? Эмнеге айтам? Жок, бизди жөн эле элдик сурамжылык кылып жүрөбүз. Бул жерде кем кабинка киргенде өзүңүздөр билесиздер. Эл тандаганды тандайбыз. Шайлоону мен айткан кемем жок мен. Укуңуз жок. Укуңузду үйгө калтырып келдиңиз. Калтырып койдум. Рахмат. Сурамжылык кылып жүрөт элек. Тандооңуздарды айтып коесуздар. Ким эле? Мадымаров. Себеп? Себеби канча жылдан бери депутат болуп иштеп жүргөн киши. Анан мен ойлойм бул мындай жеген ичкендерден сыткар киши да. Анан үстүнө бизден 1 жашпы чоңбу же кичүүбү ушундай өзүбүз колдойбуз да. Куршаптык деп. Болду ошол айта турган. Сиздер каерден болосуздар? Мен өзүм Каракылжадан, центрден болом. Рахмат. Майли. Сурайынчы. Президент шайлоого барабызбы? Ооба. Кимди шайлайсыз? Билбейм кимди шайларымды эле. Ойлоно элексизби? Жок, ойлоно элекмин. Рахмат. Кимди шайлайсыз? Тандооңуз ким? Мен Кыргызстандын келечегин шайлайм да. Мен мына небере чеберелеримдин ушу кыйналбай жашоосун тандайм да. Ким? Менин тандоом Адахан Мадымаров. Себеп? Себеби дегенде бул кишинин сүйлөгөн сөздөрү, билими, илими бардыгы деңгээли бийик башкаларга караганда. Мисалга мен Садырдын ар бир сүйлөгөн сөзүнөн жаңылышсызды таап атам. Андан сырткары акыркысында эле бийликтин 3 бутагын айта албаган киши бизге кандай падыша болуп берет. Мынаны көргөндөн кийин мен жаштарды үндөп кетет элем. Өзүңөрдүн келечегиңерге балта чаап албагыла, артка кайткыла. Өзүңөрдүн туура тандооңорду тандагыла. Мен аксакал катары силерге кайрылып атам. Жаштар, өзүңөрдүн келечегиңерге балта чаап албагыла. Рахмат аксакал. Суроо берейинчи эже. Саламатсызбы? Бербейли очкоп, адамды уят кылып. Жок, уят болбойт эже. Сурамжылык кылып жүрдүк элек. Хорошо. Кимди тандайбыз эртең? Айтпайм. Татыктуулардан 1-2 айта аласызбы? Жок, айтпайм. Айта албайсыз. Себеп? Чөн эле өзүм билип эле белгилегим келет. Рахмат. Ачыгын айта бериңиз. Ачыгын эл кимди шайласа ошону шайлайбыз да. Өзүңүздүн жүрөктөгү чечимиңизди айтыңыз. Жүрөктөгү чечимим неме болот? Садыр Жапаровду шайлайбыз деп атабыз. Буга чейин кимди шайлап келгенсиз? Буга чейин өзүбүздүн Сооронбай шайлап келгенбиз. Сизчи аксакал? Жылыш болбойлу мындан. Biz de Sooronbay şaylap kelgenmiz. Kim жақсы иштеп берсе ошону шайлайбыз да. İştep бере турган адам шайлайбыз, анан аферисттерди шайлабайбыз да. Сурамжылык кылып жүрдүк элек. Президент шайлоодо кимди шайлайсыз? Сөз айтышым керекпи? Тандооңузду жөн айтып койсоңуз, бул жерде сурамжылык кылганбыз биз. Тандай элек болчум. 18-ге чыкканбыз. Кимди шайлайсыз? Кулай насип кылган. Насип кылып атат, бирок биз өз тандообузду кылышыбыз керек да. Билбейм, эл кимди шайласа ошону шайлайбыз. Эл кимди шайласа же жүрөк кимди шайласа? Жүрөк ким деп атат? Садыр байкен шайлайбыз. Садыр байкен же Садыр экен? Садыр экен. Эже саламатсызбы? Бардыгы бар экен, сизде? Миң түркүн окшойт. Кимди шайлайсыз эже? Садырды эле шайлайбыз. Садырга чейин кимди шайладык элек? Сооронбайды. 4-октябрда кайсы партияны шайладыгыз эже? 4-октябрда немен? Неле? Жок. Жанагы Иман Нур. Нуржигит Кадырбеков. Ошол өзүбүздүн жердешибиз, ошол шайладым. Рахмат. Жердешиликтен кайтып кеткенбиз да. Бирок Садыр каяктан болуп атат азыр? Садыр ушул жерден эмедегинде отурат, эми Оштонда отурат, билбейм. Каякта экен? Ысыкөлдөн болот эже. Жок, Ысыкөлдө экен, эмеси бизден деп атат го. Кимди тандайсыз? Мадымаровду. Себеп? Себеп мен
Ошону иштеп кетишине ишенем. Жашынан бери силердин. Рахмат чоң. Башка кандай ишсизби? Шайлоого даярбызбы? Жок, интервью бере албайм экен. Карабай айтып койбойсузбу анда? Сурамжол кылып жүрөбүз. Кимди шайлайсыз? Биз Адакан Мадумаров шайлайбыз. Жакшы кадыр. Тандооңуз Мадумаров. Жакшы киши, ошону шайлайбыз деп турабыз. Алып келдик. Өзүбүз жасадык. Саламатсызбы? Кайсыны өзүңүз жасадыңыз? Айтыңызчы. Өзүбүз жасадык мына торторду. Канчадан? Торттор 150дөн 300гө чейин. 150лүк торттор бар. 250дөн бар, 300дөн бар. Каймашный торттор бар мыналар. 300дөн. Сурамжол кылып жүрдүк эле дечи. Президент шайлоого даярсыздар да буюрса. Ооба, даярбыз, Кудай кааласа. Кимди шайлайсыздар? Билбейм, азыр айта албайбыз. Жүрөктөгүн айтыңыздар. Жүрөгүмдөгүнү. Ошол жерге барганда шайлайбыз да. Эже мындай кылбайсыздарбы? Бизде кабинка киргенде өзүңүздөр билесиздер эже. Ооба. Бирок бизде азыр сурамжол кылып жүрөбүз да. Элдин ою чындыгында кандай экен депчи. Айта албайм азыр. Экөөнү айта аласызбы макул? Жок, айта албайм. Налор 300, булар 300 шайлайбыз да. Рахмат чоң. Саламатсызбы эже? Кандайсыз, жакшысызбы? Соодаңызды берсин. Сурамжол кылып жүрөбүз. Президент шайлоодо кимди шайлайсыз? Мен Адакан Мадумаров шайлайм. Себеп? Себеп ал таяр кадрда. Ал 2 университетти бүтүргөн бала. Анан мурун лице болуп иштеген. Азыр эми таяр эместерди шайласак, биздин Кыргызстанда кыйларга кетип калабы, бул таяр кадрда ошон үчүн. Рахмат. Кайсы жерден болосуз? Ошол жерден эле айылдан. Бул айылдын аты кандай эле? Карагачкыр айылы. Карагачкыр айылы. Каракулжа районуна карайт, э? Ооба. Assalamu alaikum kırgız kalkım. Men şu gaylı kılgete dölem şu baldarıma, kızlarıma, bardık tuğanlarıma, kırgız kalkıma. Emi biz buna prezidentlik öbürgele de şonu şaylarsın, özün жүрөбүz, kimdi kalasa şonu şaylayız. Birok bir gana men oylayım, men özüm jeke pikirim. Adakam Madumarov dep oylayım özüm. Ömür boyu şu Adakamadın bütün Kırgızstanda koordinatta болып істеп жүрдім. Анамына болдым шуну. Бір еле жүзді болып кетті, 200 мұнафық болғым келбейді балдарым. Бір еле жүзі менен кетейін деп. Азыр бардығы бір емеде болса қайра башқаға оғып кетіп отады. Бұлар 200 емес, башқаша жүзді болып қалышты. Мұнафық болып қалышты бұлар. Балдарым, қыздарым, Кыргыз елім. Өзүңөрдүн жүрөгүңөрдөн кимди кааласа ошону. Адакан татыктуу. Менин ошо Адакан Мадумаров, Кем Самбаевич татыктуу президентке деп ойлойм. Мен өзүм жеке пикирим. Анан айтарым ошо президент хан, мына биз айтканда, кыргызча айтканда, хан бардык жагынан болуш керек. Уюштуруучу жагынан, эл карапайым калкка караган жагынан, оратор жагынан, бардык жагынан болуш керек да. Мен ошон үчүн Адакан Мадумаров Байбисте ошо өмүр бою эметип келатам. Ошо Адакан инемде шайлайм, үй бүлөм менен шайлайм.